Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, сиздер менен эсиңде уктуруусу кайрадан оодо. Демек, бүгүн дагы ушул мамлекетибизди бекемдейли десек, анда үй бүлөнү бекем курушубуз керек жана бекем сакташыбыз керек деген жакшы бир принцип менен эсиңде уктуруусун алып чыгып отурабыз. Бүгүн дагы бизде өздөрүнүн чыныгы баягы өздөрүнүн салымын кошуп келген мыкты, үлгүлүү дагы белгилүү дагы үй бүлөлөр бизде конокто. Эфир кызуу болоруна ишендирип кетейин. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзанбекова жана Кутмурза Жакыбалиев алып барабыз. Демек, бүгүн биз кайсы теманын алкагында сүйлөшөбүз деп турган болсоңуз, биздин угармандар айрыкча дайыма күтүп уккан угармандар жардана күтүп турат болуш керек. Биз кош канат деген темада чыгабыз. Мына ушундай үй бүлөдө кош канат болуунун мааниси жөнүндө, маңызы жөнүндө тереңирээк сөз болмокчу. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Мына биздин Facebook көрүүчүлөр дагы, ошондой эле YouTube'дан көрүп жаткан биздин көрөрмандар дагы бар. Сиздерге дагы салам айтабыз. Бүгүнкү 5-күндүн кечинде кайрадан эсиңдеби уктуруусу менен сиздерге салам айтып турабыз. Анда бүгүнкү эсиңдеби уктуруусунун коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Маданияттын мыкты кызматкери, акын жана журналист Жылдызбек Турсунбаев жана жубайы Жылдызай Орозова. Кош келипсиздер. Жалаң жылдыздар бүгүн биздин студияда. Жакшы жүрөсүздөрбү? Амандашып, саламдашып, урматтуу биздин улуу журт менен бул камера аркылуу учурашып алсаңыздар болот. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу жалпы Окей радиосунун, үй бүлөлүк радионун угармандары, 100 чекит 5 жыштык аркылуу баардык ушу бизди угуп YouTube каналдан көрүп аткан баардык мына ушул радионун күйөрмандары, сиздерге жалындуу пысык саламыбызды студиядан айтабыз. Биринчи жолу Окей радиосунун студиясына келип, ушундай ичиндеги тазалыгына, ыңгайлуулугуна, жылуулугуна, сулуулугуна суктанып отурабыз. Бир үй бүлө конокко келдик, бир үй бүлө тосуп алды. Гүлзинага чоң рахмат. Жакшы эфир болот. Бизден алыстабаңыздар. Чоң рахмат. Анда бизге байланышка чыгып же WhatsApp аркылуу бир суроо узатам десеңиздер, биздин байланыш телефонубуз 0705 911 444 номеру. Буга чалсаңыздар болот. Ал эми WhatsApp аркылуу бир билдирүү жөнөтөбүз же суроо узатабыз десеңиздер, 0559 911 444 номеру кызматта. Мына урматтуу угармандар, үй бүлөгө жан дили менен кызмат кылуу деген ошол үй бүлөнү түптөп калууга жан үрөө дегенди билдирет эмеспи? Анан бүгүнкү биздин конокторубуз үй бүлөсүн, өздөрүнүн үй бүлөсүн түптөп алып, мына ошол үй бүлө институтун бекемдөө үчүн ошол жаш үй бүлөлөргө жакшы бир үлгү көрсөтүп келишкен жана кеп кеңешин айтып келген, жаш үй бүлөлөрдүн тойлорун каада салттын бир айкалышында жакшы алып барып жүргөн эрке балаңыз дагы бүгүн конокто. Андыктан суроо берем десеңиз же калуу тилек айтам десеңиз, биз сиздин билдирүүңүздү эфир аркылуу жаңыртууга даярбыз. Же тойго заказ берем десеңиз. Ал деле ашыкча болбойт, эмнеге болбосун, жакшынын шарапаты деп коет. Мүмкүн Окей радиосунун шарапаты дагы бир үй бүлөнүн бир тоюнун жакшы өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ооба. Эми сөз башынан болсун, Жылдызбек мырза. Эми баягы баардык эле нерсе башаттан башталат, эң башынан башталат. Биздин радионун, жалпы эле радионун максаты, анын ичинен кайра эсиңдеби уктуруусунун негизги максаты бул үй бүлө темасы, үй бүлөнүн бекемдиги жана үй бүлөнүн андан аркы мындай бир жолунун даңгыр болушу да. Сиздердин үй бүлөнүн башаты деги эле ошо үйлөнгөнгө чейинки таанышуу кантип бири-бириңиздер менен таанышып калдыңыздар эле? Ушундан башталсын да. Эсиңиздеби деген суроонун алкагында ошону эске салабыз. Көп нерсени эске салабыз. Жакшы экен, негизи бул радиону мен ошо автоунаа айдап бара жатып угуп калам. Мага ураан аябай жагат эле. Үй бүлөлүк Окей радиосу деп анан берген ырлары, эсиңдеби деген уктурууну баягы сиздер сунуштаганда эле жактырдым, келинчегимди жүрүп барып келели дедим. Анан келгенден кийин могу фондук канда дагы артты көздөй учат экенсиң. Быйыл биздин баш кошконубузга октябрдын 1-инде 19 жыл толот. Ой, сага куттуктайбыз, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Анан кантип башталды, кантип таанышып калдыңар деп жаңы суроо салдыңыз. Ушул четверг күнү болчу.
сум тарапта келаткан, анан бир кыз келаттыр. Сумдун бурчунан мен оңго бурулсам, ал солго бурулду. Бири-бирибиз менен урунуп кеттик. Колунда бир пачка китеп бар экен, жерге кулап түштү. Анан мен эңкейип китебин алып бере калайын десем, ал эңкейип китебин ала калайын деди. Китептин түндүк жагын мен кармадым, түштүк жагын ал кыз кармады. Көз көзүбүзгө туура келди. Анан ошол жерден таанышып кеттик деп эле кинодогудай кылып коостай бербейм. Жылсай сен айтып берчи. Мен айтсам апыртыйчу деймин да. Мен бир клипти эле сүрөттөп баштадым. ооба келиң Мен өзүм да сөз түшүнбөй калдым. Эме башка кыз менен таанышкан айтып атат. Мен эмес деп койсун. Адашып кеттиң. Мен эмес деп. Ошентип ойлоп калдым элем. Биз деген чогуу бир университетте окуганбыз. Манас түрк, кыргыз түрк Манас университетинде окуганбыз. Жылдызбектин факультети башка, менин факультетим башка болчу. Мен Курс бир, курсубуз бир. Анан бирок баягы Манас университетинде биринчи тил үйрөтүү жылы болот. Анан ошол учурларда баягы түркчө үйрөнөсүң. Жалаң баягы сабактар эме болгондугу үчүнчү, түркчөдөн өткөндүгү үчүн. Анан ошол учурларда биз көбүнчө китепканада көп олтурчу элек. Анан китепканада болушунча көп окуганга аракет кылат элек да. Ал учурда баягы азыркыдай сөздүктөрдүн сатуу эмеси дагы азыраак болчу, сөздүктөрдү алыш кыйын болчу. Анан ошол учурларда мен деген бизди аралаштырып окутканда коммуникация факультетинен бир кыз менен бирге бир факультет бир группада болуп калганбыз да. Анан ошондо мен көбүнчө үйгө шашылып кетчү элем да. Анан кийин китеп, сөздүк жок. Анан мен болсо жанагы кызга айтам да, мага сөздүк берип турчу, таап турчу десем эле. Курбума десең. Курбума айтсам, анан ал болсо макул деп эле бир кичинекей сөздүк таап келип бере берчү. Анан мен аныкы экен деп эле барып колдонуп келе берем. Ал көрсө барып Жылдызбектикин алып эле мага алып келип бере берчү экен да. Сөздүгүнчү. Анан дагы баягы кыз экөөбүз чогулуп олтуруп, курбум экөөбүз сабак кылып отурганыбызда ошо сен барып элең ошол учурда. Анан келип анан Жылдыз деп бирөө чакырып калганда ошол жерде бир үчөөбүз баш көтөргөнбүз да. Эме болуп. адаштар, окшоштар. Адаштар. Китепканада 3 жылдыз отуруп турубуз да. Анан ошентип баш көтөрүп неме Бек дагы деген жок, ай дагы деген жок, Жылдыз эле деди. жөн эле Жылдыз деп чыкканда. Башка эле бирөө. Башка эле бирөө. Үчөөбүздөн карап атпайсызбы? Анан Ошондо билип калгам да, аты Жылдыз экенин. Анан келип мага жардам бере баштады. Баягы суроолорду берет экзаменге бергенде. Анан Сөздүктү өзүнөн ала баштадыңыз. жок, мен билген жокмун аны, кийин алында да билбейм. Кийин анан суроолорун баягы жоопторду жасаганда мен көбүнчө билбей калчумун. Анан Жылдызбек мага көп жардам берди. Анан баягы түркчө жакшы билбегенден улам мен мугалимге барып эле текшертем да жанагылардычы. Анан мугалим: "Ой, буну сага ким жардам берди? Сен мындай деңгээлде билчү эмес элең го" дейт да. Дароо элечи. Анан мен досум деген сөздү эле билем. Досум деп ошентсем, анан дагы баса белгилейин деп эркек досум деп коюп атпаймынбы? Ал баягы англискийде дагы бойфренд деген жигитим деген түшүндүрөт да. Түркчөдө болсо эркек аркадашым деген ошо жигитим деген. ошондой экен да. Жылдыз болсо түз эле которуп. Мен сөзмө сөз которуп койгом да. Эркек аркадашым деп койтур. Сен эркек аркадашың барбы деп сурап турду эжейчи. Ушундай кичикей болуп тур. Өлө элбей айтып, эмне кыласың жигитти дегенде айтып турду. Аны мен түшүнбөйм, кайра келип алып Жылдызбектин өзүн айтып берип атпаймынбы? Аркадашым деп Ушинтип айттым десем. Аябай башкача карады го мени. Мен эмне деген ал деп кайра мындан сурап коем. Мен таң калып атпаймын. Мен сен эркек аркадашың эмесмин го деп. Ошеби деп. Ошентип эметип калабыз. Анан Баягы бир анекдот бар го. Жаным, биздин экөөбүздүн үйлөнгөнүбүздүн 15 жылдык болуптур. Анан ошонун урматына бир козу союп шишкебек кылып жебейлиби деп жубайы жолдошуна айтат экен да. Козудан не күнөө бизди тааныштырган батман союп келет деп. Анысы карагандай. Ошо Жылдыздын Айда деген курбусу, менин группаш кызым, таластык кыз, аны биз эркелетип лакап аты менен Пепе деп койчубуз. Ошо бизди ошо Пепе тааныштырган. Ошо Пепе аркылуу Пепеге көбүрөөк, Айдага көбүрөөк келип, ошо эме алып келип менден Айда сурай берсе кечкичейин, мен болсо баягы группашыма берип атам деп ойлосом, анын өзүндө деле бар экен, ал менден алып Жылдызга берип койчу экен да. Баягы маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бейши болгур Зайырбек агабыздын китеп берип, китепти алмашуулар, кетүүчү эле сүйүүгө айланышып деген сапса бар го. Анысы караганда ошо бизди түркчө, кыргызча сүйлөшмө сөздүгү ошол бизди мындай табыштырган деп айтсак болсо керек. Анан кийин азыр Кут мырза айтмакчы,
түз эле өзү менен ала баштаган билебиз депчи айда ортодо калып элечи. Кийинчерээк мүмкүн китепти эле биякта калып эле түз эле сурай баштадыңыз да, бул сөз кандай эле деп элечи. Жакшы. Башында жүрдүк бирге ойноп күлүп каткырып, билинбей мезгил алгалай берди шаштырып, башкадан эмес жүрөктөн издеп баш баанек, байкасам кийин калыпмын сени жактырып деп. Ошол негизинде кыз менен жигиттин ортосунда оңой менен достук боло бербейт экен. Ооба, ооба. Анан аягы бир сүйүк айланып кетет экен, же болбосо тигинин жолдошу кызганып такыр жоюлуп кетет экен да. Биздики ошол кийинчерээк байкасак сүйүк айланып, бири-бирибизге көнүшүп, Жылдыздын жумушун айтпаса деле мен аткарып берип, мен болсо жылдызы жок бирдемени жасай албай кеңеш сурап, кичинекей бир нерсе болсо да. Ошол студенттик 5 жылыбызда чогуу сүйлөшүп, студенттигибиз толугу бойдон ушу кыз жигит болуп сүйлөшүп Биринчи курста эле жолугуп биринчи курста эле. Эң сонун. Билесизби, чындыгында айымдар дайыма бир мырзалардан өзгөчө сунушту күтүшөт. Менин колумду сураганда өзгөчө болсо деген кыялдарыбыз бизди алып жүрө берет да. Бирок ушул суроону Жылдыз айым сизге бергим келип турат. Эсиңиздеби, алгач ирет официалдуу түрдө сиздин колуңузду сурадыбы же жөн гана жүрөгүңүздү даярдап отуруп качан үйлөнсөк экен деген сөздү өзүңүздөн чыгардыбы Жылдызбек мырза? Жок, ал кезде азыркыдай ак вертолет менен келди десем. азыркыдай анчалык эме жок болчу да, ал кезде колду сурап, баягы мага турмушка чыкчы деп шакек бере турган Шан шөкөттөр. шан шөкөт жок болчу. Ооба. Анан бизде дагы баягындай сүйөм деп түзмө түз айтса дагы айылдан келгенсиң, уяласың, көп сүйлөй албайсың. Анан ошентип айтып өзүм чочутуп алам деп ойлочу Жылдызбек, анысын билбедим, бирок көбүнчө бизде сабак кылып аткан учурубузда менин дептерлериме 4 сапырлар дайыма жазылып тура берчи да, ар дайым. Анан башында жинденип жүрдүм, чийип неметип салса мындай эмнеге мынтип берет, менден сурабай эле жаза берет деп ушинтип жүрдүм да. Анан кийинки күндөрү уже издей баштадым, неге жок, неге жазбай калды депчи, неге бош калды, арткы беттерине жаза берет эле, ар кандай жерине да, ортосуна, артына ушинтип жаза берчи. Анан ошентип олтуруп эле анан майрамдар болгон сайын кечинде баягы жанында жаткан кыздар менен сүйлөшүп, анан көбүнчө сюрприз кылганды көп жакшы көрчү да. Открыткага ырды жазып, анан бир букет гүлдү мен уктаганымда мен шкафыма салдырып койчу да. Анан эртең менен турганда эле ачканда анан баягы кыздар барды билишет да, уже экөөң эме болуп калдыңар депчи. Бул гүл кимден кимге экенин дареги жакшы билишет. Ошондой болуп олтуруп эле баягы түзмө түз, мисалы мен сени сүйүп калдым, кел экөөбүз кыз жигит бололу дегендей сөз болгон эмес. Ортодогу уже өзүбүз эле байкабай калдык да, кантип анан элдин дагы кыздардын, досторубуздун айткан булар экөө кыз жигит деп эле эметкенден ошондой болуп калды. Бири-бирибизге көнүп калгандан айынан бир жыл ошол жаңы жыл тособуз деп анан бүт тыйымдарды жыйнап туруп мен бош экен, анан Жылдыз айды бошотобуз, биз айтып коебуз, экөөңөр барып эме кылып келгиле деп калды. Анан азырчыдагыдай баягы супермаркет деген жок да. Ооба, ишенгенибиз эле Ош базар. Ооба. Ош базарды көздөй троллейбус 1 сом. Ош базарды көздөй жөнөй турган болуп калдык. Анан экөөбүз Ош базарга чыгардын астында. Кар жаап атат лапылдап, 27 декабрь. Күн суук, бирок баягы жүрөк жылуу да негизи. Ооба да. Ош базарга кетип политехке жеткенде түшүп калдым. Мындай жөтөлгөн сыяктуу, бир жер орган сыяктуу болуп эле. Түшүп түшөкчү деп. Не болду деп түшөлүш деп түшкөндөн кийин. Не болду деп бир аз көңүлүм айланып кетти. Таза жут алчы. Анан Ош базарга барабыз деп койбуз. Барышыбыз керек го. Жүр деги. Достук. Анда дружба деп аталат эле го. Ататүрк парк. Ататүрк паркына. Жүр дружба паркына айланып келбейлү, айланып баспайлы десем. Түшүнбөй эле калдым. Ош базар ошо жерде. Түшүнбөй эле калды. Көз продуктыбыз керек эмеспи? Жетишебиз дедим. Каршылык көрсөткөн жок, макул деп экөөбүз барып кыдырып кечки паркта 4 айланып кыдырып болду, сүйлөшмөй эле болду. Баягы негизи сүйүүдө бир уяң сезим сүйүүнү кооздоп турат го, тескерисинче. Ооба да. Дароо колунан ала калып, калып, кучактай калып деген нерсе мисалы биздин учурда эми ошонун кичинекей бир илебин сиздер деле көрүп калдыңыздар деп ойлойм, мисалы үчүнчү. Азыркы муундарда балким табылат, бирок биздин учурда ошо бир мен сени сүйөм, жүрө албайлы деген сыяктуу сөздү аз келинчегим айтпай, ошондой нерсе такыр болгон эмес да. Жок болчу, билбейм, ал
бир мындай биздин тарбиябызга туура келчү эмеспи, билбейм, ошондой болчу го. ооба. Ал купуя болчу да. Купуя болчу. Көз менен көз айтыштыбыз менен да. Жакшы. ошондой болуп. Анан эми баягы тааныштыңар, Ататүрк паркын жакшы айланыпсыздар. Анан үйлөнүүгө келгенде үйлөнүү баягы үлпөт тою болот. Кандай болуп үйлөндүңүздөр? Анан мындай үйлөнүү учурундагы дагы окуялар бар да, эми жакшы окуялар болгон. Ошолордон эстебейлиби? Жакшы кызыктуу окуялардан. Биз окууну бүткөн жылы Кандай азапка салгансың, мен ошону айт. Дагы бир эстейли. мени айылдан апам кел деп чакырды. Анан болду, бул жакта иштейсиң деди. Кайсы Окууну айыл болуп бүттүң, калды? Баткен. Баткенде. Келесиң деп калды. Анан мен кетсем кайра кайрылып келбей турганымды сезип турам. Анан Жылызбек дагы сезип турат, бирок мен апам четтерин билип калган. Жылызбек баягы чечен айтышка чыгып, эл көзүнө көрүнүп калган болчу да. Анан эми досум деп эле коем да, апам айтчу мындай, эми же баягы эжелерим жок болгонгобу, эжең болсо дагы кичине сырдашасың да. Анан мен андай жок болгон үчүн апама досум деп эле койчумун. Анан ошондон мен тияка кетип калдым Баткенге. Ал жакта жумушка кирип калдык, жумушта иштеп атам. Анан Жылызбек чалып калат, ушундай бир кабинеттебиз. Начальник берде отурат. Айылдагы. Арай көзү чарай. Мен бул жерде телефон баягы эме шаардык телефон эле да, баягы эме болгон. Эмеге чалат да, Почта сотко чыгат. Кол телефон жок да, кол телефон жок. Анан Жылызбек чалат. Анан начальник алат дагы эле, ме Жылдыз сага экен деп коет. Мен алсам эле уялып турам. Анан Жылызбек кандайсың, жакшы? Сени сагындым десе, мен дагы деп коюп турам. Өзүңө жакшы кара десе, сен дагы деп элдердин алдында. Мындай сүйлөй албайсың да, ошентсем анан кайра бул ошентип жазып коюптур, мен дагы сен дагы деп дагы ыр жазыпчы. Биздин сүйлөшкөн темабыз ушул болуп калды деп. Ооба. Анан ошентип кайрадан шаарга келдим. Болбой калды, тияк Баткенде уже чыдабай айлык акы аз болуп, анан бул жака эле келейинчи деп, анан бул жака кайра жумушка Жылызбек өзү таап, анан чакырып алды. Айлыктан да чоң маселе турса биякта. Чоң маселе турду, 8 ай. 8 ай ай. бөлөк мен шаарда иштеп, ошо Жылдыз болсо өзүнүн туулуп өскөн кичи мекенинде иштеп, анын азыркыдагыдай эмне, азыр мындай карасаң ар бир мүнөттө да сүйгөн адамдар сүйгөндүгүн бири-бирине билдирсе болот, WhatsApp аркылуу чалса болот. Мисалы үчүн алда кол телефон жок. Эмеге барасың, Исанов көчөсү менен Чүй көчөсүнүн кесичиндеги почтага барасың. 8 жылдай болот. Кезекке турасың, анан акчаңды берип алып күтөсүң. Мынчанчы кабина дейт, барасың, алсаң, алло дейт. Алло деген кайненеңдин үнү чыгат. Деп алып коюп коесуң. Же болбосо эми иштеп аткан учурунда чалсаң го, жана байланыш жетекчиси эле билет берип коет да. Бирок баягындай ачык сүйлөшө албайсың дегендей. Бирок кат жазасың. Эмеден почтадан ошондо жаңы мейлеру жаңы чыккан эле мейлерден почта ачып алып, кечке болгон окуяңды мындай болду, андай болду деп кат жазасың. Анан убакыттап интернет болуп калса киресиң, болбой калса кире албайсың. Бири-бирибизден Ошентип. кабарды ошондой аласың да. бул дагы болсо баягы сүйүү сезимин күчөткөнгө бир өбөлгө болгон болуш керек деп ойлойм да. Сагынычты күчөтүп, сүйүүнү күчөтүп дегендейчи, кадыр баркын өстүрүп. Мына урматтуу угармандар, биз жогоруда айтып өткөндөй, бизде акын, журналист, мыкты ушул үйдүн кожоюну бизде конокто. Баары күтүп дагы сен дагы мен дагы деген ырдын темалары айтылып калды. Алдыда биз Жылызбек мырзадан ушул ырлардан бир шиңгилден суранабыз, үй бүлөңүздө баягы Жылдыз айымга жеткенге чейин, жеткенден кийин, үй бүлө кургандан кийинки ырлар болсо биздин эфирди чөкөттөйт беле деп ойлойм. Мен дагыдан баштайлы. Келиңиз анда. Жылдыздын эң жакшы көргөн тамагы нерсеси көчөгө чыкканда ошо курут алып бер деп эле. Курут экөөбүз аябай көп бир нерсеге мелдешсек да курутка мелдешет элек. Сизге жеңил турбайбы анда? Мага жеңил болчу да. Кийин курут да кымбаттабады. Жок, бирок азыркыдагыдай мисалы үчүн жайнаган курут жок болчу. Табыш кыйын болчу. Табыш кыйын болчу. Болсо да натуральный болчу да. Семечка сатылат, анан жанында курут болот эле го. Ошондо Жылдыз кетип калып жанагы сагынычтык дедим го. Ошондо жазылган ырларды ошо курут деп аталат.
санаа менен секунд сайын кармашып, сайран күндөр сагынычка алмашып, кусаланып келе жатып чоң жолдон курут көрдүм жерде жаткан чаң басып. Улутунуп өз ичимде тереңден, уулу буңшуп муздак сезим денемден, жаш айланып көзгө сени эстедим, жадабаган курут алып жегенден. Аппагына, майлуусуна, коозуна, ашык болуп сатып алып оозуна, жегим келбей жатсаң дагы салчелең, жаап алсам эрин бүктөп оозума. Кээде колго кармап алып бал муздак, ким биринчи жепитет деп жарышсак, жеңилгени курут алып берет деп жылбай туруп алчуң жерди карыштап. Кошо жүрүп өзүң менен күндөмен, кусалануу эмне экенин билбегем, эңсеттирип алыс кетсең мен эми, эркелешип курут жеймин ким менен. Курутталып жерде жаткан чаң басып, кумун күйдүм